мына хирургту агроном тандагандай эле болуп атабыз да бүгүнкү күнүчү. Анан ушул боюнча сиздердин оюңуздарды билейин дедим элем. Биз качан бул прецедентти жокко чыгарабыз? Совет по отбору судей, Верховный суд, сиздер кичине ойлонуп атасыздарбы ушундайларды, бир өзгөртүүлөрдү даярдап бизге? Соттор тандап, юристтер, бир квалификационный опыты бар, стажы бар кишилер тандабайбы дейм да. Балким өзөктүн баары ошол жакта жатат. Бул боюнча жана дагы айтып кеттим. Биз азыр иштейбизде анализ жүргүзүп, ошонун негизинде өзүбүздүн сунуштарыбызды берели деп жатабыз. Бул биринчиден, экинчиден тандоонун тартиби бул Конституцияда каралган. Ошондуктан Конституцияга өзгөрүү кириш керек биринчи очередь тандоонун тартибин өзгөртүш үчүн. Ал эми ошол тандоо кеңешине болгон талапкерлердин өздүгү боюнча бул фракциялар аркылуу дайындалат, анан соттор кеңеши аркылуу дайындалат. Ошондуктан бул маселени ошо шайлоо учурунда каралыш керек деп ойлойм. Эми фракциялардын бир гана заботасы бар да, эптеп голос берген кишини ошол жака коюп коелу деп атат да. Эмне менен бүткөнүн көрдүк да. Негизи мыйзамда каралган сөзсүз түрдө юридикалык билими болуш керек деген. Мен сиздерге сунуштайт элем, 20-жыл келди, Конституцияга өзгөртүүлөрдү даярдап атат деп атышат. Ушул жагын карасаңыздар. Баары ушул жерден башталып атпайбы? Анан экинчиси, мен дагы сиздерге сунуш кылам, бирдиктүү соттордун бюджети жок бүгүнкү күнү. Кандай биз сот бийлигин көз карандысыз деп коебуз дагы, өзүңөрдүн көз карандысыз бюджетиңер жок да. Ушуну дагы ойлонсоңуздар да. Мына отборду, анан бирдиктүү бюджетиңиздер жок да. Анан силер кантип отдельный ветви власти болуп атасыңар, мен кичине жакшы түшүнө албай атам да. Совет по отборуга көз карандысыңар, администрацияга көз карандысыңар, аппарат жогорку кеңештин өзүнө көз карандысыңар. Анан кантип силер отдельный ветви власти болуп атасыңар да. Ошондуктан сиздер тандоо принциптерин, финансирование принциптерин өзгөрүп, ошол жерге независимостьти биз киргизип беришибиз керек да.